Нурчолпон Кыргызстандын ырчы кызы жана биздин жупуну пикирибиз боюнча жакын арада дүйнөлүк чарттардын жогорку орундарынан орун алат деп ишенебиз. Бул күчтүү билдирүүбү. Анын онго жакын симфоникалык оркестрдин жана улуттук музыкалык аспаптарында кол ойнотуусу. Ошондой эле бир нече тилде эркин сүйлөп, ырдаялары менен дүйнөлүк аренага чыгуу мүмкүнчүлүгү чоң деп эсептейбиз. Ал алгачкылардан болуп Кыргызстанда чыныгы жогорку сапаттагы видеоклиптерди тартууну баштаган. Аларды визуалдык жана үн жагынан толук бышырууга жетишти. Жана албетте, өзүнүн мукам үнү менен чеберчиликтүү коштоодо. Жада калса, башка замандаштары өз клиптеринде анын ийгиликтүү формулаларын колдонуп аткандары да жок эмес. Дагы деле ишенбей жатасызбы? Нурчолпон дүйнөлүк жылдыз болооруна. Анын аткаруусундагы ырлардын жыйнагы да абдан кеңири. 200дөн ашык ар кандай улуттардын фольклордук ырларынан тарта заманбап бенгерлердин каверлери жана автордук саундтректери. Ошондой эле опералык музыка. Баса жана дагы ал Кыргызстанда алгачкы операны жазган айым болгонун унутпайлы. Мындан 50 жылдан ашуун убакыт мурда Кыргызстанда акыркы жолу кеңири популярдуулукка ээ болгон опера 1971 жылы Насыр Даулесовдун калемине таандык Аста секин колуктуу комедиясы жаралган. Өткөн жылы Нурчолпондун дал ушул жана башка көптөгөн эмгектери үчүн Маданият министрлиги аны маданияттын мыкты кызматкери деген төш белгисин ыйгарды. Эскерте кетсек, ошентип ал эстрадалык жана опералык чөйрөлөрдө теңдешсиз жетишкендиктерге жеткен дүйнөлүк ырчылар катарында абдан аз сандагы аялдардын бири болуп калды. Анткени аны чет өлкөлөрдө Кыргызстандын калкына караганда көбүрөөк адамдар тааныйт. Сиз дагы деле макул, бул жетишкендиктери укмуш, бирок дүйнөлүк жылдыз деп айтканга али эрте го. Эгер биз сизге анын дүйнө жүзүндө дээрлик саналуу гана аткаруучулар ээ болгон бир өзгөчөлүгү бар экенин айтсак. Нурчолпон бүгүнкү күнгө чейин эмнелерге жетишти? Музыкалык жөндөмдөрү, аспаптар. 2010 жылдардын башында YouTube видео платформасында Нурчолпондун видеороликтери жарык көрө баштайт. Жаш талант гитара жана кийинчерээк комуз менен белгилүү ырларды аткарып, өзүнүн чоң музыкалык жөндөмүн коомчулукка тартуулады. Что же быть может прекраснее, просто любить тебя. Закрывай глаза, представляю тебя рядом, ты теперь далеко. Жизнь мне кажется адом, ты теперь не со мной. Может быть с другой, чтобы стало легко, я глаза закрою. Ошондон бери комуз жана гитарадан тышкары анын аспаптар тизмесине фортепиано, скрипка, чопочор жана албетте жетиген да кошулуп, Нурчолпон аны менен да чеберчилик менен ойнойт. Биз муну менен анын аспаптар боюнча тизмеги толук эмес деп эсептейбиз. Анткени Нурчолпон музыка менен өмүр бою алектенип келет. Жалпысынан ал 18 жылдык профессионалдык музыкалык билимге ээ. 5 жылдык музыкалык мектепте скрипка классы боюнча билим алган. 4 жыл академиялык ырдоо жана 4 жыл музыка теориясы боюнча Куренкеев атындагы музыкалык окуу жайында окуган. Ошондой эле 5 жыл Кыргыз улуттук консерваториясында композитор адистиги боюнча билим алган. Үн. Өткөн кылымдын эң мыкты опера ырчыларынын бири Лучано Паваротти бир маалда мындай деген: "Мен ойлойм, бул менин эң маанилүү сапатым. Эгер радио иштетсеңиз жана бирөө ырдап жатса, ал менин үнүм экенин билесиз. Менин үнүмдү башка эч кимдин үнү менен аралаштырып алуу мүмкүн эмес. Музыкалык аткаруучулар үчүн маэстро Лучанонун учурундагыдай азыр да абдан маанилүү нерсе өзүн башка ырчылардан айырмаланган уникалдуу үнү болушу. Нурчолпондун үнү жана аны чыгаруу ыкмасы да ошондой уникалдуу. Анын үнүн
башка ырчылардан айырмалоо эч кыйынчылык туудурбайт. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди. Маанилүү жагдай. Музыкалык аспаптар жана үн ырларда теңдей мааниге гармониялык элементтер катары колдонулушу мүмкүн. Же болбосо аспаптар жөн гана үндү коштогон аккомпанемент катары колдонулушу мүмкүн. Нурчолпондун учурунда болсо үнү тунук жана мукам угулат. Ал эми аспаптар анын үнүн толуктап гана турат. Бул тууралуу анын вокалдык техникасынын өзгөчөлүктөрүн талкуулоодо кененирээк айтылат. Нурчолпон негизинен 2018-жылы музыкалык чыгармалардын сапатын бир топ жакшырткан жана жаңылыктарды киргизген акыркы муундагы аткаруучулардын башында турду. Ал ошол учурдагы трендтерди орнотууда. Ошондой эле аларды бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу жана заманбап ырчылар тарабынан колдонулуп жаткан негиздерди орнотууда чоң роль ойногон. Визуалдык жана продакшн сапаты азыркы замандын эч бир аткаруучусунда белгилүү деңгээлден төмөн болбоосу зарыл. Мурунку ырчылардын чыгармаларын кавер кылып аткаруу бул өткөндүн залкарларына сый-урмат көрсөтүү сымал. Үндүн жана жанрлардын бүтпөс эксперименттери чыгармага жаңыча көрк дем берип турат. Бир кезде Queen тобунун солисти Фредди Меркьюри айткандай, менин музыка менен эмне кылсаңар да аны кызыксыз кылбагыла. Буга чейинки видеолорубуздун биринде Мирбек Атабеков илгерки кыргыз ырларын жаңы формада жана жаңы аранжировка менен ырдап, өзүнүн биринчи популярдуулугун тапканын айтканбыз. Нурчолпон ошол эле стратегияны колдонуп, сүрөт, үн, визуал, костюмдар жаатында сапатты дагы жогорулатып, өткөн муундагы аткаруучулардын чыгармаларына жаңы актуалдуулук берип, кайрадан жаратуучулардын бири. Билбейм кайдан табылгансың сен мага, маңдайыма бүткүн жалгыз бакыттай. Сени сүйдүм буйрук алып тактырдан. Эгерде алгачкы музыкалык муундун өкүлдөрү комузда, аккордеондо жана гитарада ойноо менен улуттук оркестрди назар бурган болсо, Нурчолпон көбүнчө заманбап симфоникалык оркестрдин аспаптарында кол ойнотот. Замандын талаптарына жооп берген саркеч визуал, улуттук өзгөчөлүктөрдү жана колоритти эске алуу менен симфоникалык оркестрдин аспаптары менен коштолуусу чындыгында укмуштуу көрүнүп, кулакка жагымдуу угулат. Керемет вокалдык жөндөмдөрүнөн тышкары, клиптеринде эл алдында жана жеке сүйлөшүүлөрдө Нурчолпон күндөй жаркыраган ачык адамдын аурасын чачыратып турат. Жаш аткаруучулар көп учурда тартынчак жана өзүнө ишенбегени байкалып турат. Ал эми Нурчолпонду артисттик табити, эсте каларлык күлкүсү, ачыктык жана эркиндиги айырмалап турат. Бул өз кезегинде визуал жана үнгө дагы бир кошумча толуктоо берет. Бардык жогоруда айтылган музыкалык жана адамгерчилик сапаттары Нурчолпондун колунда. Анын мыкты акылы жана күчтүү ички сезим менен бирге заманбап музыкалык индустрияга зор таасир тийгизди. Мындан тышкары, Нурчолпон өзүнүн опералык жана эстрадалык сахнада ийгиликке жеткен ырчы катары таанымал болуп келе жатканын белгилейли. Эстрададагы жетишкендиктери айкын. Мисалы, ал 2 толук метраждуу кинофильмдин композитору болуп, жана өзүнүн популярдуу автордук ырларын жана саундтрегин жазды.
çöktü da tepsili büsüp жатқан. Güç табарал çöpті күрішіп тар жырған. Мөлтілдік тарихтегі сезіміне сапарлар. Үміт бар мүлік. Ал эми операда кандай ийгиликтерге жетти дегенде, анын аткарган эмгеги жөнүндө айтып кетели. Анын мурастарынын эң маанилүү элементтеринин бири Кыргызстанда опера жазган биринчи аял болуп табылышы. 2022 жылдын 3-сентябрында Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын сахнасында Айтентек операсынын премьерасы өтүп, симфоникалык оркестр менен аткарылды. Опера өлкөбүздө орчунда болгон миграция көйгөйүн камтып, ата-энесинен алыс, жалгыздыкта чоңойгон балдардын тагдыры боюнча өзөктүү суроолорду көтөрөт. Сюжет таяжесинин жана башка туугандарынын колунда чоңойгон, кандайдыр бир деңгээлде кыргыз кызынын жамааттык образы болгон кыздын эмоционалдык өсүүсүнүн таасирдүү окуясын баяндап, ата-энеси жок тарбияланган балдардын башынан өткөн окуяларды сүрөттөөгө аракет кылат. Ал эми ушул операны жазып жана аткарууга катышкандыгы үчүн Нурчолпон маданияттын мыкты кызматкери деген наамга ээ болду. Демек, көп жылдар бою композитор жана музыка теориясы боюнча билим алып, ал мындай социалдык жоопкерчиликти талап кылган операны жазуу үчүн этап менен аракет кылып келген. Ошондой эле операда көтөрүлгөн темалардан тышкары Нурчолпон жаш аткаруучулар арасында операга болгон кызыгууну жогорулатууга чоң таасирин тийгизди. Нурчолпон кантип дүйнөлүк деңгээлдеги ырчы болот? Нурчолпон чет өлкөлөрдө бир топ белгилүү болуп калды. Демек, аны жөн гана жергиликтүү ырчы катары кабыл алуу туура болбойт. Ал дүйнөлүк таанымалдыкка жана алга жылууга узак убакыттан бери пландуу түрдө бара жатат. Тилдик жөндөмдөрү: ал кыргыз, орус, англис тилдеринде эркин сүйлөйт. Ошондой эле Көренкеев атындагы музыкалык окуу жайда жана консерваторияда итальян тилин үйрөнгөн. Япониядагы стажировка учурунда орус ырын япон тилине которгон. Түрк, француз, немис тилдеринде ырдаган. Эл аралык сахнага чыгуусу: ал белгилүү кыргыз ырчыларынын ырларын гана эмес, ошондой эле эл аралык артисттердин, ар кандай улуттардын фольклордук ырларын, заманбап чет элдик ырларды же белгилүү тасмалардын саундтректерин аткарат. Бул анын ийкемдүүлүгүн жана эл аралык аренада өзүн үйдөгүдөй сезүүгө жөндөмдүү экенин көрсөтөт. Аны чет өлкөлөрдүн ТВ программаларына чакырышат жана анын популярдуулугу ошончо кеңири жайылган. Аны биздин өлкөнүн калкына караганда көбүрөөк чет элдиктер таанырына көзүбүз жетет. Нурчолпон колоратуралык сопрано категориясына кирген үндүн ээси. Бул анын жогорку ноталары анын негизги аймагы экенин билдирет. Ал кыйын колоратуралык пассаждарды жана өтө жогорку ноталарды, анын ичинде ышкырык регистрин аткарууда да жеңилдик жана эркиндик менен аткарат. Ага карабастан, анын вокалдык техникасы анын бүт диапазондо ишенимдүү угулушуна шарт түзөт. Ар бир регистр төмөнкүдөн баштап жогоркуга чейин байкалып турган эмоция жана туруктулук менен коштолуп, анын бийик даражадагы чеберчилигинин белгиси болуп саналат. Мындан тышкары, анын үнү тазалык жана ачыктык менен айырмаланат. Бул эфирдик үндүн эффектин жаратып, кемчиликсиз үн чыгаруу техникасынан жана тамактын эркин иштөөсүнөн негизделген. Нурчолпондун үнүндө вокалдык чыңалуунун эч кандай белгиси жок. Ошондон улам анын ырдаганы өзүнө ыңгайлуу жана угармандарга жагымдуу келет. Вибрато. Башкача айтканда, ырдоо учурунда бийиктиктин же тембрдын мезгил-мезгили менен өзгөрүүсү. Анын вибратосу тунук, туруктуу жана табигый. Ал эч качан ашыкча ылдам же туруксуз угулбайт. Бирок анын үнүнө жылуулукту жана тереңдикти кошот. Бул анын вокалдык аппаратына көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн берет. Вибрато анын аткаруучулугунун өзгөчөлүгү болуп саналат. Угууга эмоционалдуулук жана көрктүүлүк кошот.
Ошондой эле анын дем алуу аппаратынын эркин көзөмөлүн белгилөөгө болот. Ал дем алуу жана үн чыгаруу аппаратын биргеликте айкалыштыруу чебери. Бул ага узун каденцияларды, көрктүү крешендону же жумшак пианону аткарууга мүмкүнчүлүк берет. Узун фразаларды чыңалуусуз ырдай билүүсү жана үндүн динамикасын көзөмөлдөөсү анын ырдоо процессинин жеңилдигин, ошондой эле эң кыйын вокалдык бөлүктөрдү да ишенимдүү аткара билүү таасирин жаратат. Идеалдуу лигато. Анын лигатосу же ноталарды тегиз жана ыкчам кошуу вокалдык техникасынын жогорку деңгээлин көрсөтөт. Ар бир нота кийинкисине жумшактык жана үзгүлтүксүздүк менен өтөт. Вокалдык агымды түзүп, аткаруунун музыкалдуулугун жана эмоциясын күчөтөт. Талабы жогору угармандарды да тартууга мүмкүнчүлүк берет. Нурчолпондун үнү сыйкырдуу түстөр жана гипноздук таасирлер менен толтурулган. Ал угармандардын көңүлүн өзүнө тартууга жөндөмдүү. Ар бир нотада эң жумшак дем алуудан толук вокалдык үнгө чейин эң назик өңдөрдү жана керемет обертондорду кошо билүү менен гипноздук таасир жаратат. Угармандар анын аткаруусун сыйкырдуудай кайтылангыс учур катары сүрөттөп, анын музыкасына кайра-кайра кайтууга түртөт. Бул анын популярдуулугу менен тастыкталган. YouTube'дагы анын каналы 400 миңден ашык катталуучуга жана 91 миллион көрүүлөргө ээ. Бул анын үнү калтырган таң каларлык таасирин тастыктайт. Албетте эң көрүнүктүү өзгөчөлүгү Squillo жана өтө таамай үн. Нурчолпон Squillo деп аталган үнгө ээ. Бул үндүн жаркын, жаңырык жана күчтүү болушун сүрөттөгөн термин. Squillo аялдардын үнүндө да болушу мүмкүн. Бирок бул термин көбүнчө опералык тенорлар менен байланыштырылат. Squillo жогорку регистрдеги жыштыктардын күчөшү аркылуу пайда болот. Бул анын үнү оркестрдин коштоосун озуп чыгып, эң чоң залдарда да угулуп турууга жөндөмдүү кылат. Бул тунук жана байытылган үнү аянтты куурчап, аны өзүнүн энергиясы менен толтурган сыяктуу. Нурчолпондун Squillo'сы бул табигый жөндөм менен абдан жогорку техникалык чеберчиликтин айкалышы аны чындап эле уникалдуу кылат. Мындай үн өзгөчөлүгүнө дүйнө жүзүндө бир нече гана адам ээ. Бул өтө сейрек кездешкен жана ар дайым жакынкы ийгиликти билдирип турган өзгөйлүк. Ал эми опера дүйнөсүндө анын убактысы азырынча келбегенин эске алсак, таңгаларлык ийгиликтерге даярдык көрүү үчүн анын алдында дагы көп жылдар бар. Биздин команда Нурчолпонду толук колдоп, ийгилик каалап, ал дүйнөлүк масштабтагы биринчи кыргызстандык ырчы болгон учурду чыдамсыздык менен күтөт. Сезимимди түшүнө албасаң да